акыркы мына 3-4 жылда ушу шаарыбыздын ички жолдорун асфальт төшөлүп башталды. Буга чейин дагы 1-3-4 километр асфальт төшөлгөн. Бул Октябрьский көчөсүгө 2 километр 400 метр жергиликтүү бюджеттен асфальт төшөлүп атат. Ошондой эле мынабы Парк жакта Идирен көчөсү бар. Ошол жерде дагы 900 метрде асфальт төшөлгөн да. Бул биздин жергиликтүү бюджеттен мэрия менен кеңеш депутаттар макулдук колдоо беришип, ушу мэрия бүгүнкү күндө ушул иштерди аткарып жатат. Жалпы сметалык баасы канча жолдун? Жалпы сметасы баасы бул менде так маалымат жок. Бул боюнча азыр адистер дагы өзүнүн эмесин айтышат. Канча сумма каралган, канча сумма бөлүнгөн. Бирок ушул эмне боюнча мен так жалдын эмеси, жолдун узундугу гана билем, 2 километр. Бүгүнкү күндө ушул Кызылкия шаарында дагы ушундай асфальт төшөөгө муктаж канча жол бар, километр? Азыркы күндө бизде шаарда мындай жолдордон бирок көп эле жолдорубуз бар. Мына азыр 2018-жылы дагы республикалык бюджеттен дагы 9 километрди биз суранып киргизгенбиз. Ошондой эле жергиликтүү бюджеттен дагы ушул 18-жылга 4-5 километрдей жолду киргизген болсок, мен ойлойм 1-2 жылда биздин шаардагы жалпы шаардын ичиндеги ички жолдор асфальт менен төшөлүп, жаарды ушундай жаңы жолго айланат. Канча километр ички жолдору бар шаар ичинде? Так менде маалыматым жок экен бул боюнча.